Білесіздер, делимитация, демаркация маселесін ушул комиссия жүріп атканда Нокен районунун Бүргөндү участкасына караштуу Койгулак деген участок бар. Бул Малисун объездной жолу. Мына ошол участокта bundan 1,5 ай мурун биздин кадастр чыгып, белгилерди коюп, отметкаларды коюп баштаган экен. Бул боюнча мен алдын ала маалымат бергем. Жаңы белгилөө ушул белгилерди койгон учурда Бүргөндү айыл өкмөтүнө кеткен арык Өзбекстан тарапта калып атат деген маалымат чыккан. Бул боюнча мага дагы бир топ кайрылуулар болду. Ал арыктан Бүргөндү айыл өкмөтү 24 000 калкы бар, целый айыл өкмөт суу пайдаланат, суу ичет. Ошол маселе боюнча түшүндүрмө берип койсоңуздар, кандай чечилди? Урматтуу Талант Турдуматович, бул маселе, бул, то есть сиз айткан маселе бүгүн карап аткан ишке эч кандай тиешеси жок. Так, эч кандай тиешеси жок. Бул маселенин бардыгы мурдагы 2017-жылы 5-сентябрда кабыл алынган мыйзамдын тегерегинде болгон. Ошондон ошол мыйзамды ачып карасаңыз, ал жерде так көрсөтүлгөн. Кайсыл участок каяка өткөндүгү. То есть мен алдымда эми ар бир участокты азыр жаттап калууга мен мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондон бул маселенин именно бүгүн каралып аткан маселеге эч кандай тиешеси жок. Эгерде сиз мына депутатский запрос кылдыңыз, биз сизге жазуу түрүндө толук жооп берип коелу кийинки маалда. Макул, кошумча тактайлы. Бул жерде жанакы биздин келишме боюнча водоохранный зона биз камсыз кылат экенбиз да. Кайсыл жерде? Водоохранный зона деген түшүнүк бар экен. Жанакы Кемпирабадтын тегерегинде водоохранный зона бар экен, белгилениш керек экен. Ошол канча метрди түзөт? Бул водоохранный зона, бул биздин мыйзамыбызда кабыл алынган. Бул биздин Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын башкаруу мыйзамында кабыл алынган. Жана ал Өзбекстанга тиешеси жок. Ал бизге тиешеси бар. Кыргызстанга тиешеси бар. Бул Кыргызстандын мыйзамы менен. Канча метрди түзөт ошол? Канча метр экен, мен чөт эсимде жок. Канча метр эле? Барбы тиешелүү министрлер? 500 метрге чейин биздин. 500 метрге чейин экен. Түшүндүрмө берип койсоңор. 500 метр бул водоохранный зона деген эмнени билдирет? Жок, бул жер мындай болот. 500 метр жерде мен айтайын, уруксат берсеңиз. Бул жерге чоң курулуштар курулбайт. Чоң курулуштар курулбайт, үйлөр курулбайт, салынбайт. Жана бул жерге жанагыдай бир ошо сууга зыян келе турган бир курулуштар курулбайт да. Эгер жеңил курулуштар болсо, аны дагы биздин ошо суу департаменти айыл чарбасынан уруксат алып гана курулат. То есть бул биздин мыйзамыбызда каралган. Бул Өзбекстандын мыйзамына тиешеси жок. Түшүнүктүү. Тиешелүү министрлик тагыраак жооп берсеңиз деле. Процедурасы, тартиби кандай? Капиталдык курулуштар курулган болбойт. Жеңилдетүү жана легкий конструкция курса болот. Анан жанагы айыл чарба багытына жанагы биздин шалы же башка бир бактарды эксе болот. Ал эми үйлөр болгон болсочу буга чейин ал көчүрүүгө жатабы, жатпайбы? Мисалы үчүн азыр Кемпирабадтан жанакы 900 метр деп атасыңар. 900 отметка түштү да. 900 отметкадан дагы 500 метр ары жака бул водоохранный зонага кирет экен. Демек, ошол 500 метр аралыктын ичинде үйлөр болгон болсо, алар көчүрүүгө жатабы, жатпайбы? Талант Турдуматович, бул боюнча мындай. Туура биздин мыйзам боюнча бул көчүрүлүүгө жатат. Туура. Бирок ушул мыйзам бүгүнкү күнгө чейин сакталбай келди да. Бүгүнкү чейин сакталбай келди. Муну биз бул азыр мына Кемпирабад боюнча 900гө түшүрөбүзбү, 908де калтырабызбы? Бул мыйзамдын Кыргыз Республикасынын суу ресурстарын пайдалануу мыйзамын ушуга чейин ошо 500 метрдик аралыкты ушуга чейин сакталбай келген. Эми мындан аркысын өкмөт менен чогуу маселени чечсе болот. Же болбосо суу охранный зонанын жанагы 500 метрин азайтабызбы? Же болбосо ошол адамдарды көчүрүп чыгарабыз башка жака? Ал эми мыйзамдын аткарылышын камсыздаш керек да. Ал не обязательно бул мыйзамдарды азыркы 900'ü коюп аткан менен бул чектелбейт.
Бул буга эч кандай тиешеси жок. Бул ушуга чейин эле жасалып келинген. Түшүнүктүү. Kelişim boyunca altıncı berenede tömendökçe жазылып турат. Республика Узбекистан компенсировала Кыргызской республике земли, отведенные под строительство Ортотокойского водохранилища деп турат. Да, бул мындай болуп атат. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2017 жылы 5-сентябрдагы мыйзам негизинде, то есть ратификация негизинде Ортотокой суу сактагыч толук бойдон биздин колубузга өттү. Ортотокой сактагыч суу сактагычын платинасы дагы, өзү дагы, жери дагы, территориясы дагы, суусу дагы бардыгы Кыргызстандыкы. Бирок биз буларга мындай талап койдук. Мына Ортотокойдун астында биздин жерибиз жатат. Ал биздин жер. Так. Ошол жерибиз эмне үчүн жөн жатыш керек? Бул сүйлөшүүлөр өтө оор болду. 2 жылга созулду. Эмне үчүн жөн жатыш керек? Ал жерлерди ордуна биз жер алышыбыз керек. Жер бергиле бизге. Жөнөн эле силердин бул суунун 95%-ын Өзбекстан пайдаланат, Наманган облусту. Жөнөн эле биздин жерибиз силердин сууңарды сактап бере береби? То есть эми силер пайдаланган сууну. Ошонун астындагы жерге бизге жер бергиле деп биз талап койдук. Так. Анан сүйлөшүүлөр өтө оор болду. Мен эми бул жерде азыр эми айтса боло берет. Кээ бир сүйлөшүүлөрдүн болгон маселелерин айтайын. Ошондо булар айтты, биз эч кандай жер бербейбиз. Ортотокой платина силердики болду. Всё, эч кандай жер бербейбиз, сууну пайдалана беребиз. Каалашыбызча депчи. Ошондо менде мүмкүнчүлүк болду. Ошол жерде мына биз тараптан бир 20дай, Өзбек тараптан 20дай комиссиянын мүчөлөрү катышып отурду. Ошол жерде мен айттым, ачык эле. Андай боло турган болсо, урматтуу биздин кошуналарыбыз, андай боло турган болсо, ошо Ортотокой суусунун астындагы жерге, биздин жерибизге компенсация бербесеңер, пайдаланып аткан сууңар үчүн, анда биз сууну түшүрөбүз дедим. Ачык эле айтайын. Сууну агызабыз дедим. Ошол жерде мурда суунун департаменти башчысы башка адам болчу, башка бирөө болчу. Мен сиз эмес башка эле ошону тургузуп, алардын көзүнчө айттым. Давай бүгүнөн баштап сууну түшүрөсүңөр. Канча айда түшүрөсүңөр десем айтты, 1 айда түшүрүп бүтөбүз деди. Всё. Сууну 1 айда түшүргүлө. Биз Көксерек, дагы кайсы айылдар бар эле? Баястан, жана башка Көксерек, Баястан, Акташ, то есть Акташ эмес. Ушул жерлердеги адамдарыбызды кара белес көчүрүп чыгабыз дедим бияка. Көчүрүп чыгып, ошол жерге орноштурабыз. Силерге суу керек болбосо, бизге жер керек. Дегенибизде кайрадан булар эме кылышып, жок андай болбойт. Бизге суу керек, сууну өзү обязательно бизге керек. Макул анда биз силерге компенсация кылып берейли деп бизге жерлерди беришти. Так. Эми жерлерди бергенде кандай болду? Ал жерлер Ортотокой суу сактагычы дагы, анын карап басып турган жери дагы, суусу дагы, бизге берген жерлер дагы эч кандай бир кошумча милдеттемеси жок Кыргыз Республикасынын территориясы деп жазылды. Мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн оор сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында. То есть булар ушуну жазып атат. Биз компенсация кылып бердик жерин ордуна депчи. Бирок компенсация кылып бердик, эми бул жерди биз алабыз деп жазган жок. Ошол бойдон бизде калды. Ал жер дагы калды бизге, и компенсация кылган жер дагы бизге калды.